Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Ve salatu selamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahabihi ecma'in. Allah subhanahu wa ta'ala çeksiz maqta olsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve sallam salavatlar olsun. Bu kitap turалы ayta kете турган болсак, musulmandын adebi. Бұл har bir uyda болуш керек, inşallah. Күнүнө эң аз дегени bir hadis окулуш керек. Шого inşallah барда осал bir сира окуп чыгып, андан кийин дайыма таалим өткөндө бул китепти да окусак жакшы болот. İnşallah andan keyin içindeki hadis ayetlerge Allah Taala amal kılышка бардыбызга товфик берген болсун. Андан кийин айта кете турган нерсе Дажал тууралуу бир аз айта кетебиз. Дажал Шам менен Ирактын ортосунан чыгат. Bir көздүү болот. Көзүнүн эки көзүнүн ортосу болот го, ошол жеринде кафир деген жазуусу болот. Андан кийин Dajjal çıkkan uçurda, jana günbatıştan çıkkan uçurda, günbatıştan çıkkan uçurda, jana dabbalar жерден çıkkan uçurda, kimde kim iman keltire turan bolsa imanı kabul emes. Ошого чейин kim istighfar kılıp, toba kılıp, iman keltirip kalan bolsa al imandуу болот inşallah. Ошого inşallah başkalarga dinge жетишке Allah Taala бардыбызга товфик берген болсун, жана башкалардын хидаятына бардыбызда Allah Taala себепчи кылган болсун. Андан кийин Дажал 40 күн болот деген. Биринчи күнү биздин азыркы жашап аткан 1 жылдай болот. Экинчи күнү 1 айдай, үчүнчү күнү 1 жумадай, төртүнчү жана башка күндөр калган биздин күндөрдөй эле болуп өтөт деген анык. Жерде жүрүшү кара булут жамгыр жагат го жаңы эле. Жамгыр жаганда келет го кара булут бат эле. Ошондой жүрөт дегенде Дажал жердин бетинде. Чачы koyu, uzun болот далынсына чейин. Чекесинде кафир деген жазылган. Андан кийин биринчи пайгамбармын дейт. Пайгамбар саллаллаху хадисте айтып өтүп дейт. Вала набия мин ба'ди дейт. Менден кийин пайгамбар келбейт, ага шенбегиле дейт да. Кимге? Дажалга шенбегиле дейт. Андан кийин мен силердин Роббиңермин деп чыгат. Силердин Роббиңермин депчи. Ошондо шенбегиле деген Роббибизне bir көзү жок болмок беле. Кемчиликтүү болмок беле. Роббил зат өтө сулуу болгон зат. Бул дүйнөдө эч ким көрө албайт, жаннатта көрөбүз. Ошон үчүн ал жалган айта турган болот. Андан кийин адамдарга барып жалган айтып, мага иман келтиргиле, мен силердин Роббиңермин деп айтат. Ошондо жерге айта турган болсо, жерден алтын күмүшүңдү байлыгың чыгаргын десе, алтын күмүшү жерден чыгып аны ичий турган болот. Кимде ким ага, яни кафырчылык кылып ага ишенип кете турган болсо, аларга эгин өстүрүп берсе, эгин өсүп калат, эгин өстесе, жемиштер тыйылып калат, жемиштер батыле бышып калат. Мындайынча айтканда ага ишенгендерге жыргалчылык берилет да. Bir нече вакытка. Андан кийин кимге байлык керек десе, ол ичип жүргөн алтын күмүштөн ага берип коет. Канча деген бриллианттар ичит да. Андан кийин bir жаш бала чыгат алдына. Жаш бала чыкканда ал баланы мага иман келтир дейт. То есть мага ишен дейт. Сага ишенбейм, сен каззабсың, сен жалганчысың дейт Дажалга. Андан кийин кылыч менен алып туруп чапканда эки жака бөлүнгөн, эки жака чачырап кетет. Кайра тургун дегенде кайра турат. Кайра чогулупчу. Туруп адамдарга карап айтат: адамдар, буга ишенбегиле, бул Дажжал, бул каззаб, жалганчы дейт. Мендей кылып бирөөңөрдү да кыла албайт дейт да. Бир гана мага тагдырыма ушундай жазылган дейт. Анткени ал хадисти окуган болот. Дажжалды карап туруп, сен каззабсың, сен жалганчысың дейт. Кайра моюнга чабайын десе, моюнуна кылыч өтпөй коет. Отуна киргизип жиберет. Анын оту муздак суу болот. От жагы муздак суу жыргал болот. Яни мусулмандар үчүн. Жана жыргал болуп жаннат болуп аткан жагы кафирларга да. Ошона кирбеш керек. Hiçbir sözüne işenbeş gerek.
музыкасына бийлеп кетпеш керек. Алла сактасын. Каф сүрөсүн ар бир жумада окуп туруңуздар. Каф сүрөсүнүн башкы 10 аятын, аяк 10 аятын эң аз дегени жаттап алыңыздар. Каф сүрөнүн толук жаттап алсаңыздар жакшы, иншалла. Окуп жүрсөңүздөр, Алла Таала дажалдын фитнасынан сактайт, иншалла. Мекке, Мединага кире албайт. Алла Таала бардык эшиктеринен, кире турган жерлердин бардыгына периштелерди коюп коет. Дажал кире албайт. Имам Магди Йеменден чыгат. Аты пайгамбарсынын атындай. Атасынын аты, пайгамбарсынын атасынын аты Абдулла болот. Энесинин аты Амина болот. Ал кандай болуп чыгат Имам Магди? Кабада имамчылыкка чыккан мурду канай берет. Анан Имам Магди чыкканда канабай турган болот. Ошондо Имам Магди экени билинет. Ага чейин эч ким билбейт. Кимде ким азыркы убакытта мен Имам Магдимен деп чыгып аткан болсо, анын баары жалганчы. Ошо анан кийин Иса алейхиссалам Аллахтын калоосу менен түшөт. Иса алейхиссалам түшкөндөн кийин бизде эле үммөт болуп түшөт. Имамчылыкка Имам Магди чыгып аткан болот. Багымдат намазына азан айтылып, коомат айтылган болот. Имамчылыкка Имам Магди чыгып атканда ошо убакта Иса алейхиссалам пайда болот араларында. Иса алейхиссалам келип чыгаралы деп имамчылыкка Имам Магди артка жылып чыгарайын десе, Имам Магди айтат: "Сен чыккын, сен имамсың" дейт. Иса алейхиссалам пайгамбар сөзүм айтат: "Менин" дейт, яни бизден болгон үммөткө пайгамбар болуп туруп уюп намаз окуйт дейт. Яни бизден дегени биздин үммөттөн, ушу үммөттөн, менден дегени яни пайгамбарсынын урусунан болот. Ахли байт болот. Анан кийин чыккандан кийин дажал менен урушушат. Дажал менен урушканда дажалды барып Иса алейхиссалам өлтүрүп келет. Яни найза менен сайып, кылыч менен чаап дажалды өлтүрөт. Алла субхану ва тааля бардыгыбызды дажалдын фитнасынан сактаган болсун, иншалла. Дагы уландысы бар, кыска нускада. Иншалла окуп турсак, Алла Таала бардыгыбызга иншалла илим алышка товфик берген болсун.